Ассаламу алейкум достор. Мына Ак үй 3 революцияны башынан өткөрдү. Биз тынчтык митинг өткөзөлү десек 9 мартта бизге ар кандай чектөөлөрдү коюп, тыюулар салып, биздин конституциялык укукка каршы чыгып атат. Конституцияда так жана даана жазылып турат. Эч кандай чектөө жана тыюу сала албайт тынчтык акцияларга. Достор, ушундай улана берсе биз Садыр Жапаровдун импичментин талап кылабыз. Буга толук негиз бар. Себеби эч кандай моралдык да, юридикалык да укугу жок бүгүнкү күндө. Парламентте бизди 1,5 миллиард сомго, 500 миллион сомго банкрот кылып, бюджетибизге сок куруп, мындай шалтурук парламентте өзүнүн бийлигин түптөш үчүн кармап отурган Садыр Жапаров, муну биз как узурпация власти, бийликти узурпация кылгандай кылып баалайбыз. Эки конституцияда тең жазылып турат. Бийликти узурпациялоо бул оор кылмыштарга кирет, оор кылмыштарга. Бул деген президентке импичмент жарыялоого толук негиз түзүп берет. Достор, эгерде бизге тыюу салып берсе, ошол тыюу салып аткан сөз эркиндигин бул тынчтык митингтерге тыюу салып аткан бийликке каршы чыгып 3 жолу революция болду. Ошол митингтердин артынан мына могу площадьта, могу аянтта, ушул аянтта 2 мартта Садыр Жапаровго боштондук деп чыгып итке таланганбыз. Суу чачып бизди кубалашкан. Эми ошол Садыр Нуркожоевичтин бийлиги бизге бут тосуп атат. Биз деген Ак үйдү алып алалы деген жокпуз. Эгерде бизге бут тосуулар боло берсе, анда импичментти талап кылабыз. Ошон үчүн достор, коркпой 9 мартта келгиле, парламентти таратабыз, конституцияга каршы турабыз до конца. Мынакей Ак үй. Ошол сөз эркиндигин бууган бийликтегилерге каршы 3 жолу революция болду. Мына Ак үйдүн тосмосун алып койду. Ак үйдүн тосмосу жок бүгүнкү күндө, элге жакын болобуз деп. Эми тынчтык акцияларга тыюу салып кантип элге жакын болгон атат? Өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин билдире турган жарандарга тыюу салып кантип элге жакын болгон атат? Эгерде биздин конституциялык укугубуздан ажыратып, бизге чектөө коюп тынчтык митингге тыюу сала берсе, бүгүнкү күндө толук негиз бар. Парламентти кармаганга, мыйзамсыз кармаганга, өзүнүн бийлигин түптөш үчүн, бийлигин күчтөш үчүн парламентти кармап отурган Садыр Жапаровго импичмент жарыялаганга толук негиз бар. Биз аны азыр көтөрө элекпиз, бирок биз парламенттин таркашын талап кылабыз. Алардын референдумга бул конституцияны автору Бакай Кашкарбаев болгон. Конституцияны алып чыкканга эч кандай укугу жок булардын. Достор, ушундай кантип болсун. Мына түрмөдө отургандар добуш берип атат. Биздин тагдыр ушунча эле өлүп калгандар добуш берип атат. Жоктор добуш берип атат ошол жакта. Депутаттар баары ыйлап атат магачы. Чалып, мен за дегенде баскан эмесмин, мен атын атай көрбөбү деп. Аяктан басып коюшуптур деп. Ушинтип чечилип калабы биздин тагдыр. Достор, 9 март тынчтык митинг. Коркпогула, эч кандай тыюу сала албайт. Конституцияга каршы соттун чечими. Буяка тыюу салган. Соттун чечими эч качан баш мыйзамдан өйдө турбаш керек. 9 март күч бирдикте достор, келгиле. Могу парламентти таратпасак биз оңолбойбуз, эч качан оңолбойбуз. Күзгө чейин буларды кармап отурганга эч кандай негизи жок. Мыйзамдын баарын одоно бузуп, төбөлөп тепсеп 9 мартта жолугабыз ушул жерде болот митинг. Ак Кара таштын жанында.